7 октябрь күнү таң эртеден тартып Палестиндин Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобу Израилдин аткылап жатканы, анын мүчөлөрү Израилдин Палестинага чектеш шаарларына кирип келгени кабарланды. 100дөн ашуун адам жаратылып, бир аял өлгөнү маалым болду. Бийлик тургундары бомбадан калкалоочу жайлардан кетпөөгө чакырууда. Израилдин армиясы акыркы 50 жылдан кийин алгачкы жолу согуш абалын жарыялады. Алар жооп кылып Газа тилкесин аткылоодо. Кол сол тууралуу алгачкы расмий маалыматты Израилдин коргоо министри Йоав Галант айтып чыкты. Ал Хамас Израиль мамлекетине каршы согуш баштап, улуттуу катачылык кетирди деди. Мурдараак Израиль армиясы өлкөдө согушка даярдык абал түзүлгөнү жарыяланган. Галант аскерге резервдеги жарандарды тартууну буйруп, Газа тилкесинен 80 чакырым радиус аймагында чукул кырдаал киргизилгенин жарыялаганды. Бул аймакта Израилдин борбору Тель-Авивда бар. Чукул кырдаал макамы аскерлерге аймакты жабууга жол берет жана жарандарга чогулууга уруксат берилбейт. Хамас уюмунун лидери Израилге карай 5000 ракета атылганын билдирди. Чабуулдун себеби Иерусалимдеги Ал-Акса мечитиндеги окуя үчүн өч алуу деп айтылууда.